Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсү. Акыркы учурларда пенсияларды көбөйтүү, пенсия алуучуларга шарттарды түзүп берүү багытында бир топ мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар жүрүп жатат. Мына ушул пенсия алуудагы иш-чаралар, андан сырткары пенсиядагы өзгөртүүлөр бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Негизи эле социалдык фонддун бүгүнкү күндө иш-аракеттери туурасында сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун Жалал Абад шаардык башкармалыгынын башчысы Тургунов Рустамбек мырза келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Рустамбек мырза, ушу айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиздердин башкармалык эмне иштерди аткарып келе жатасыздар? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Биздин социалдык фонд башкармалыгынын негизги милдеттери бул биздин аксакалдарыбызды, аталарыбызды, энелерибизди, эжелерибизди пенсия менен камсыз кылуу. Азыр бүгүнкү күндө бизде область боюнча 117 миңдин тегеренде пенсионерибиз бар. Ошолорду биз ай сайын убагында пенсиясын төлөп берип, пенсия менен камсыз атабыз. Ошо пенсияны төлөп берүү менен бирге эле биз ошо пенсияны төлөнүүчү кеткен каражаттарды биз өзүбүз жыйнайбыз. Ай сайын бизге план тапшырмалар жеткизилет. Ошонун жеткизилген план тапшырмаларыбыздын бардыгын область боюнча толугу менен аткарып, бүгүн биздин урматтуу пенсионерибиздин пенсияларын убагында бергенге жетишип келатабыз. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө азыр пенсияны биз мына ай башталганда ай бүткөнгө чейин төлөп атабыз, бир ай эрте төлөп атабыз да. Биз айлыкты мисалга ай бүткөндөн кийин кийинки айда алабыз. Пенсияны болсо биз ай башталганда төлөйбүз. Азыр айдын 12-леринен баштап 25-30-на чейин пенсияны толук төлөп атабыз. Пенсияны төлөөдө биз эки жол менен төлөп атабыз. Биринчиси почта аркылуу карыган ата-энелерибизге почтальондар үйүнө жеткизип беришет. Эгер пенсиянын каалоосу менен эгер мен банктан аламын десе, анда биз банкка которуп беребиз. Ай сайын пенсияны биз которгондон пенсионерлер өздөрү келип банктан алышат. Ошо почта менен төлөгөн пенсиянын поштонун жеткизүү акысын биз өзүбүз төлөйбүз. Банкта да банктан ошо поштого төлөп берген суммалардын бардыгын банкка биз өзүбүз төлөп беребиз. Пенсионерлер пенсиясын өзүнүн эмгектенип пешинен термен тапкан пенсиясын толугу менен өздөрүнүн колуна алышат. Бүгүнкү күндө баягы пенсия алуучулардын өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша эгерде поштадан болсо поштадан алышат, же болбосо банктан алып атышат. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Негизи эле ошо сиздердин тармактарда акыркы учурларда кандай өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр болсо кайсыл бөлүмдөргө мындай киргизилди? Азыр мына жаңы замандын келиши менен азыр мына компьютеризация системасында бизде да бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Негизги өзгөрүүлөрдүн бири бул бизде азыр ишканалар келип отчет тапшырып турушат. Ошол отчетто азыр мүмкүнчүлүк түзүлдү. Электрондук тармакта бизге келбестен эле интернет аркылуу отчетун тапшырса болот. Аларга өздөрүнө электрон цифровой подпистер берилген. Ошонун негизинде отчетторун ишканалар өзүнүн кабинетинен чыкпай эле бизге тапшырышып атат. Ошондой эле дагы өзгөчөлүктөрдүн бириги мына 96-дан кийин бизде ар бир адамдын чогулткан суммасын биз ошонун ар бир адамдын өзүнө апарып жеткизип турабыз. Ушулардын бардыгында өздөрүнүн биздин сайттарыбызга кирип туруп, ким канча чогултканын, келечекте канча пенсия чыгарындагын интернет аркылуу көрүп билсе болот. Ушул жаңылыктарды кирип шарттарды түзүп атабыз. Муну менен гана токтолуп калбайбыз. Дагы азыр бизде жаңы элит программасын киргизүү боюнча жакшы иштер кетип атат. Ушунун негизинде мындан ары Кудай кааласа пенсиялардан биз электрон тармак менен отчет алып, электрон тармак менен төлөгөнгө жетишебиз деген тилектерибиз бар. Негизи ар бир жаран эле ар бир адам бүгүнкү күндө ушу пенсия десе эле карыганда эле пенсия алабыз деп түшүнүк бар да бизде. Негизи эле пенсия кандай бөлүктөн турат? Эми бизде пенсияларыбыздын көпчүлүгү пенсия ошо пенсиянын бөлүктөрүнө кызыккан суроолор аябай көп болот. Негизи пенсия бул 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүн бул базалык бөлүк деп атайбыз. Аны мамлекет өзү мойнуна алган. Ким эгер ошо 7 жаш курагына жетсе, толук стаж болсо, базалык бөлүктү мамлекет толук төлөп берет. Экинчиси биринчи камсыздандыруу бөлүгү дейбиз. Бул биринчи камсыздандыруу бөлүгү мурунку союз убагында иштегендердики. Союздан бери иштеп келип, союз бузулгандан кийин 96-жылга чейин иштеген стаждын негизинде дайындайбыз. Муну биринчи камсыздандыруу бөлүк дейбиз. 96-дан кийинкисин экинчи камсыздандыруу бөлүк дейбиз. Ал бизде бардык данныйлар бар, компьютерибизде турат. 96-дан кийинкисин бизге кайрылган пенсионердики биз
архивке орагылбай эле компьютерден таап ошонун негизинде пенсия чектеп беребиз. Ошондо жөнөкөй тил менен айтканда ар бир пенсионерибиз базалык бөлүктөн жана биринчи камсыздандыруу бөлүгү, экинчи камсыздандыруу бөлүгүнөн бириккен, үчөө бириккен эсебинде пенсия алып турушат. Эми азыр ушул баягы документтер боюнча сөз кылып калдыңыз да. Негизи ушул пенсияга чыгуучулар кээ бирде арызданып калышат да. Бүгүнкү күндө биз пенсия чыгууда бир топ документтерди айтышат, бирок аны биз татпай кыйналабыз деген учурлар бар да. Мына ушуну жеңилдетүү жактары да каралдыбы? Кайсыл документтер керек деп өзү негизи? Азыр эми бизге пенсионерлерибиздин негизги тапшыра турган документтери биринчиден жаш курагы жетиш керек. Жалпы пенсияга эркектер 63 жашынан чыгат, 25 жылдык стажы болуш керек. Аялдар 58 жаштан чыгат, 20 жылдык стажы болуш керек да. Ошондо бизге келип кайрылганда булар биринчи бул паспорту керек. Экинчи, эгер турмуш курган болсо, турмушта болсо, никелешүү күбөлүгү керек, нике күбөлүгү. Үчүнчү, балдарынын күбөлүгү керек. Анан негизгиси трудовой эмгек китепчеси керек. Ушулардын негизинде биз пенсия чыгарабыз. Толук менен пенсия чыгарган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми сиз айткан сөздө да жан бар. Себеби эгер ошо бизге трудовой менен кайрылганда, ошо трудовойдо жазылган катачылыктар болуп калса, күмөн болуп калса, ошонун тастыктоочу документин булар архивден барып алып келишет да. Ошол жерде кичине кыйынчылыктар болуп калат экен, архивден барып көтөрүп, тагып, бирок негизинен бардыгы алып келип атат. Ошо күбөлүгүнө кошумча кылып биз пенсияны толук чектеп берип атабыз азыр. Рахмат. Өзүңүз билгендей эле акыркы учурларда ушу мамлекет тарабынан, биздин ушул президент, өкмөт тарабынан дагы бир жакшы баягы пенсияларды көтөрүү боюнча дагы бир топ ушул алардын сунуштары менен бүгүнкү күндө жүргүзүлүп келатат. Дал ушундай дагы пенсия көтөрүлөт деген божомолдор жүрүп атат. Мына ошол боюнча биздин кесиптештерибиз сюжет даярдашкан. Мына ошону көрүп алып туруп, андан кийин маегибизди улантсак. Жалал Абад шаарынын тургундары 1-октябрдан тарта пенсияга дагы кошумча акча кошулат деген маалыматты угуп кубанып турган кездери күнүмдүк оокат ашы алган пенсияга байланыштуу жүргөндүктөн алар бул демилгени кубаттап жатышат. Колхозда иштегенмин, Барпак айыл колхозунда 35 жыл иштеп, ушу пенсияга чыктым. 2200 мен чыкканмын, азыр 2700 болуп калды. Жакшы иштеп, эми биз октябрда бизге пенсионерге кошулса, жакшы болот эле. Мен баары азыр пенсия өтө аз да. Эми ушул жерде иштедик, мээнет кылдык. Кандай ар кандай иштерди иштедик да. Эми кошулса жакшы болот эле, өкмөткө ыраазычылык билдиребиз. Бизди колдоп кубаттаган үчүн рахмат. Социалдык фонддун маалымат катчысы Адилет Абдылдаевдин массалык маалымат каражаттарына берген маалыматына ылайык, азырынча пенсиянын көлөмү канчага өсөрүн так эсептеп чыга элек. Экономикалык бөлүм аны эсептеп жатат. Пенсиянын камсыздандырылган бөлүгүн жогорулатуу үчүн быйылкы жылга 667 миллион сом керек болот. Былтыркы 2017 жылы болжол менен 320 сомго көтөрүлгөн. Пенсияны көтөрүүнү атайын коомдук кеңешке салып, анын негизинде иш жүргүзүүлөрүн кошумчалаган. Бирок айрым пенсионерлер мындай майда өлчөмдө жогорулатылгандан нааразы. Анткени шаар аймагында 8000ге жакын пенсия алуучулар бар болсо, алардын ичинен жогорулатылган пенсияны 30га жакыны гана алат. Убага келгенде эле 250-200 сомдо аниске алгандар алып атат. Бул эчтеке жарабайт азыр. Мына 2-3 миңден алган пенсионерлерибиз деле бар. Буларга алганда ал сумма эчтекеге жарабай калып атат да. Ошондуктан биз ошол bir reforma gerek da pensionerlerde reforma kılıp baga hatya bu oşol az algandardı prajutishni minimumga жеткирбесе азыркы биздин ырнок эчтеке көтөрбөй калды. Эске сала кетсек, аял кишилер 58, ал эми эркек кишилер 63 жаштан баштап пенсияга чыга алышат. Былтыркы жылда Жалал Абад шаарында да жогорулатылган пенсия менен камсыз болушкан. Анда пенсиянын базалык бөлүгү ошол мезгилге чейин 1,5 миң болчу. Биз 280 сомго көбөйтүп 1780 сомдо түзүп калды. Ошондой эле жалпы суммасы 520 сомго көбөйтүлдү. Анын ичинен 240 сом камсыздандыруу бөлүгүнө көбөйтүлдү. Жалпы сумма ошондо 520 түздү пенсияга. Эми мына 2018 жылдын 1-октябрынан дагы күтүлүүдө пенсиянын жалпы массалык түрдө көбөйтүү. Кошумчалай кетсек, октябрь айында дагы пенсия жогоруласа, мамлекетте пенсиянын төлөмдөрүнүн чыгашасы 42 миллиард 134 миллион сомдон ашуун болоору күтүлүүдө. Мунара Жапарова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү биздин темабыз социалдык
фондтун бүгүнкү күндөгү иш аракеттери туурасында сөз кылып жатабыз. Эгерде социалдык фонд боюнча өзүңүздөрдүн бир кандайдыр сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Бүгүнкү негизги темабыз пенсияга чыгуунун жолдору, кандай өзгөрүүлөр болду, мына ушулардын тегерегинде сөз кылып жатабыз. Андыктан эгерде сурооңуздар болсо биз сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин түз байланыш номерлери иштеп жатат. 037-22 коду менен 502-06 номерин чалсаңыздар биз сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Рустамбек мырза, жогоруда өзүңүз көрдүңүз сюжетте. Мына ушу 1-октябрдан баштап пенсия жогорулайт деп жүрөт. Мына ушунун канчалык чындыгы бар? Эгерде болсо кандай таризде кошулушу мүмкүн? Эми ушундай жакшы аракеттер болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө биз жогоруда айтпадымбы, киреше бөлүмүн дагы убагында так чогултуп атабыз. Берилген пландар аткарылып атат. Ошонун негизинде биздин бюджеттө пенсияны көбөйтө турган жакшы акча каражаттары пайда болуп атат. Ошонун негизинде азыр талкуу жүрүп атат. Кудай кааласа бул салттайлы болуп кетет. Ошо октябрдан баштап пенсияны дагы бир ошо талкуунун негизинде бир өлчөмгө жогорулатабыз деген жакшы тилектерибиз бар. Эми пенсия боюнча да сюжетте сөздөр айтылып кетти. Өзү негизи дүйнөлүк практикада бир пенсионерге 3 иштеген адам туура келет да. Мындайча айтканда 3 иштеген адам бир пенсионерди пенсия менен камсыз кылат деген сөз. А бизде эми азыр биздин мамлекетте базар экономикасынын кичине түйшүгүнө байланыштуу бир пенсионерге 1,2 адам туура келип атат, иштеген адам. Ошонун негизинде биз ошо иштеген адамдардан акча жыйнап, анан азыркы биздин пенсионерибиз пенсия менен камсыз кылабыз да. Ошонун негизинде баягы кошкон суммаларыбыздын деңгээли ошого жараша болуп атат да. Бирок Кудай кааласа эми жакшы тилектер бар. Мына мамлекетибизде иш орундары көбөйүп, иштегендердин саны көбөйүп, мына орточо айлык акылар көтөрүлүп, ушулар жогору болсо, келечекте биздин пенсионерлерибиздин суммасы да ошого жараша жогору болот. Кудай кааласа эми жакшы ийгиликтер болот. Азыр ошонун негизинде биз да өзүбүз салымыбызды кошуп, жакшы суммага көтөрөбүз деген тилектерибиз бар. Эми буга чейин дагы баягы пенсия жогорулап, ушундай келе жатат да. Ушул күнгө чейин акыркы 5 жыл же 10 жылда алайлы, мына ошол аралыкта канчага чейин көтөрүлдү эң жогору сумма? Эми азыр биздин практикада ушу ар бир пенсионерге 500 сом, 600 сом, эгер азыраак иштегендердин мурунку стажына 300 сом, 200 сом да кошулуп атат. Бирок бул эми бир адамга 500 сом же 300 сом деп айткан менен биздин мамлекетибиз боюнча 630 миң пенсионерибиз бар да, 500 миллиондон көп. Бул аябай чоң сумманы талап кылат көбөйткөндөчү. Ошого биз дагы эми күчүбүз жетишинче жакшы тилек менен көтөрүп келатабыз. Келечекте дагы жакшы көтөрүүлөр болот деген ойлорубуз бар. Рахмат. Бизде байланыш бар экен, угуп алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бере турган суроом, менин атамын көсү Нуркулов Жусубали Базар Коргон районунун Белдерек айылында жашайт. Ал болгону 500 сом менен пенсияга чыккан. 44 жыл стажы менен. Ошону кантип түшүнсө болот, канча иликтесе болот. Ал деген аркасынан чуркай турган адам жок. Карапайым адамдар. Ошон үчүн 500 сом пенсия бул аябай эле аз го. Рахмат эжеге. Мен сурооду түшүндүм. Эгер бизде пенсия кандай? Эгер стажы толук болсо, эркек кишилер 25 жылдан жогору иштесе, анда пенсиянын суммасы көп болуш керек. Бул маселе боюнча мен өзүм да азыр эске алып алдым. Базар Коргон районунун жетекчиси менен да жолугуп байланышса, эгер чын эле азыр мен документтерин көрө албай атам, эгер чын эле айткандай стажы 40 жылдан ашык болгон болсо, ошол тастыкталса, анда пенсиянын суммасы жогору болуш керек. Аны карап берсек болот. Рустамбек мырза, ушул жерде чынында бир кайчы пикирлер дагы эл менен арасында, социалдык фонд арасында да бир келишпестикте же болбосо мындай кайчы пикирлер жаралып келет да. Мына ушул чынында эле мындай кайрылуулар, мындай аз чыгып калды дегендер саны көп да бүгүнкү күндө. Мына ошондой мен 40 жылдык, 30 жылдык стажым бар, бирок 1000 сом менен, 1,5 миң менен, 2 миң менен чыктым дегендер бар да. Башкалар болсо монча менен чыгып атат экен дейт. Эми алар канчалык чындыгы бар билбейбиз. Мына ошол маселени баягы тең салмактуулукта алып кетүү боюнча бир көзөмөл жүргүзөсүздөрбү? Бул эми аябай так көзөмөлдө турат. Эгер
негизи райондук шаардык сот фонддордун милдети биз ушул документтердин бардыгын мыйзамдын негизинде чогултабыз. Пенсиянын белгилөөсү назначениясы Бишкектен болот. Бишкектен так белгилеп, ошо биз булар алып келип бизге тапшырган документтин негизинде так чыгарып берет. Бул жерде эми жанагы эгер чын эле 45 жыл стажы менен 500 сом алышы мүмкүн эмес, ал туура эмес болуп атандач. Эгер пенсияны кокус кишини адашып кетип, же туура эмес кылып пенсияны аз төлөп койсо, биз бардыгын төлөп берүүгө милдеттүүбүз. Эгер адашып кетип көп төлөп койсо, андан кайтарып алат. Азыр мына бизде жыл сайын текшерүү болуп турат. Ошонун негизинде эгер туура эмес документ негизинде көп алып алса биз кайтарып алабыз. Эгер ушундай эле болуп биз аз төлөп калган болсо, аны биз берүүгө милдеттүүбүз. Ошон үчүн мен айтылам, пенсияга 1 тиын ашыкча да, 1 тиын кем төлөгөндө бул өтө туура эмес болот. Рахмат, бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен биринчиден азыр кошулдум эфиргечи. Ошого байланыштуу азыр жетектөөчү адис областтык деңгээлде экен же райондук шаардык деңгээлде экен, ошону билгим келет. Анан экинчи вопросум, мен атам инсульт болгон да. 40 жылдан ашык мектептеги агартуу системасында тажрыйбасы бар, пенсияга чыккан, анан группага өткүзүп атат да, группага өткүзсөм кайсы группага өткүзөт, тиешелүү документтери бардыгы бар, балишки боюнчачы. Анан өткөндөн кийин акчасы канча болот, канча сомго чыгат, ошону тактайын дедим эле. Эгер отурган болсо, көбүрөөк боло турган болсо, аны неме кылайын дегенмин да. Өткүзүп койсом деп атам да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун Жалал Абад шаардык башкармалыгынын башчысы Тургунов Рустамбек мырза болуп турат. Андан сырткары социалдык фонддун областтагы координатору дагы. Эгерде област, шаар боюнча дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер болот, сиздерге жооп берет. Биздин телекөрүүчүбүздүн суроосуна жооп берет. Азыр мен түшүндүм, атам ооруган деп атат. Эгер ооруган болсо, биз ошо оорулугу боюнча, инвалидность боюнча пенсияга чыгарабыз. Ал боюнча бирок анын документтерин ошо больницада врачтардан түзүлгөн атайын комиссия бар. Ошолор ооруунун деңгээлин, канчанчы группа болот тастыктап берет. 3-чү, 2-чү, 1-чи тастыктап бергенден кийин бизге ошого чейин иштеген документтерин, стаждарын алып келет. Ошо стажына бизге которуп жүргөн, өзүн камсыздандырып жүргөн акчасына жараша пенсия ошого түз байланышта болот. Эгер бизге канча өзүн камсыздандырып, көп сума которуп, көп айлык алып жүргөн болсо, пенсиясы көп суммада чыгат. Эми өзүңүз билесиз, ушул президентибиз да бүгүнкү күндө коррупция менен иш алып барууну баягы көздөп, бүгүнкү күндө коррупция менен катуу күрөшүп атат да. Мына ушул сиздердин тармакта дагы мына ушундай коррупция боюнча кандай иш алып барып атасыздар? Эми биздин тармакта дагы мына пенсияны төлөө бөлүмүбүз бар, пенсияны белгилөө бөлүмүбүз бар, киреше бөлүмүбүз бар. Ошонун негизинде бардыгында бул тармактар боюнча күчтүү иштер жүргүзүп атат. Ишеним телефондору коюлган. Ошо ишеним телефондору биздин башчыларыбыздын телефондору бар, текшерүүчү органдардын телефону бар, фискалдык органдардын телефону бар. Анан өзүбүз дагы ошо аябай жакшы көзөмөлдө карап турабыз. Пенсияга чыгып аткан мен жогоруда айтып кеттим, пенсияга чыкканда биздин адистер ушу документтин гана кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар. Алар пенсиянын суммасын өздөрү чектешпейт. Рахмат. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Угатабыз эже. Угатабыз. Алло. Угатабыз эже. Угатабыз. Айтамын, мен элисиңизге чыгып калдым, бирок 20 жылга жетип кетпей турган стажым бар. Анан кийин ошону кандай кылсам болот? Мен 4 балам бар эле. Бирок биттеси өтүп кеткен. Азыр 500 сом мага. Ошентип жетпейт дагы. Эмне деген беле? Мен тамекеде иштеген ал илгери баары ошого кошулган да. Рахмат. Азыр суроо толук угулбай калды. 20 жылга жетпеген стажым бар дейт, бирок 500 сом алам дейт. Анда эгер 20 жылга жетпеген стаж болсо, мен эженин түшүнүп атам, может ошо майыптуу боюнча чыккан го дейм пенсияга. Себеби жаш боюнан чыкса аял кишилер жогоруда айттым мен 58 жаштан чыгыш керек.
20 жыл стажы болуш керек. Анан эгер стажы 20 жылга кошумчадагы 15 жыл иштеген болсо, 35 жыл стаж болсо, анда биз 58 эмес, 55тен чыгармакпыз да. Анан эжем 54 жашта болгон болсо, бул киши ошо майыптуу боюнча чыккан болсо, стажы толук эмес болсо, пенсиянын суммасы азыраак болот. Ал ошолор эмелерде да каралат экен анда, Стажы толук болуш керек, толук пенсия алыш үчүн. Эми негизи ушу мамлекеттик ишканалар кандай, мисалы үчүн, камсыздандыруу төлөмдөрүнөн төлөшөт? Эми бизде мына базар экономикасына кирип, базар экономикасында жашап атабыз. Ошонун негизинде бардыгы келечекте пенсия үчүн өзүн камсыздандырып бизге төлөп атат. Азыр бизде мамлекеттик ишканаларда, жеке менчик ишканаларда айлык алып иштегендерден айлыгынан 27,25% бизге которуп турат. Ошонун негизинде биз ал которулган суммаларды котордук, которгондон кийин бухгалтерлер келип бизге отчет берип тастыктайт. Ошонун негизинде ай сайын ошо камсыздандырылган адамдарга ошо сумманы жеткизип турабыз өзүнүн счетуна. Анан кийин бул киши ошо жашы жетип пенсия жашы жеткенден кийин келсе, биз бул кишиден эч кандай документ, трудовой книжкаларын талап кылбастан, ансыз эле өзүбүздөгү компьютерде данный эме булат келечекте пенсия менен камсыз кылып беребиз. Бул деген нерсе ким канча көп төлөсө, келечекте ошончо көп пенсия алат да. Бирөөнүкү эч кандай өтүп кетпейт. Ошого биз чакырып кетет элек, бардык убагында төлөп турушса, негизи азыр могу частный бизнес тарабында ошол тарапта кичине мүчүлүштөр болуп атат. Айлыктарын кээ биринде жакшы төлөй албай, көрсөтпөй койгон жерлери бар. Ошолорду да чакырып кетет элем, бардыгы толугу менен төлөп турса, келечекте ошо адамдар жакшы пенсия менен камсыз болушат да. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламаттарыбызга жана эле байланышка чыккан, бирок толук кандуу жооп ала албагандыгына байланыштуу дагы бир суроо берип кетейин атам. Атам пенсияга чыккан 7000 канча сом менен. Ошо мектеп ага системасында иштеп. Ошо инсульт болгон, ооруган, ошону мисалы биринчи группага чыга турган болсо канча сомго чыгат? Экинчи группага алына турган болсо канча сомго менен группага алып турат? Ошону тактап берсеңиз, ана ошол жакшы мен иш кылайын деп атам да. Эгер мамлекет тараптан жеткиликтүү акча отура турган болсо, ошо группага отургузайын деп атам да. Түшүнүктүү болду. Бул киши жаш боюнча пенсияда экен да. Эми мындай майыптуу боюнча пенсияга основной жашы жете элек чыкканда бул пайдалуураак болот да эми. Жаш жете элек болсо да биз пенсияга камсыз кылып беребиз. Бирок пенсия жашына жеткенден кийин ошо жашы боюнча алган пенсия группаныкынан чоң болот. Ошон үчүн мен бул кишиге айтат элем, ошо корак боюнча эле пенсия алганы жакшы туура болот да, ошол көбүрөөк сумма болот. Анан ушул жерде өзүңүз билгендей баягы айыл чарба багытында дагы бүгүнкү күндө иш алып баргандар бар да. Мына ошолор кандай пенсияга чыгышат? Айыл чарбалар жер үлүшү барлар. Бизде азыр мына жер үлүшү менен эч жерде иштебей, только жер менен гана иштеген биздин жарандарыбыз да көп да. Ошого да мамлекет шарт түзгөн. Эгер ошо жер үлүшү болсо, жер үлүшүнүн камсыздандыруу төлөмдөрүн бизге убагында төлөп жүрсө, бул ошо кишинин стажына кетет. Төлөгөн адамдын стажына кетет. Ошо стажынын негизинде биз башка жерде иштебесе дагы жер үлүшүнөн төлөп жүргөн сумманын негизинде ал кишини пенсия менен камсыз кылабыз. Бирок ошол сумманы убагында төлөп, отчетун берип жүрүш керек бизге. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Пенсия боюнча менин бир инвалид балам бар эле. Инвалид баламın sos pensiyası var. Sos pensiyaya çıkkan. Ugatabız. Oşonun grup bagavas görevlisi bir kolu işlemeydi de bir kolu işke jarabayt, atı işke. Oşonun gruppa menen çıkarsa göbürөөк çıgabı, neme kılabı, anı ошол ойдон калабы. Рахмат. Бул киши соц пенсия боюнча түшүнүк айтып атат. Соц пенсия дегени эгер адамдар эч жерде иштебесе, иштебей жүрүп инвалид болуп калса, анда ошо социалдык помощь тарабынан соц пенсия чектелет, аны биз чектебейбиз. Алардын өзүнүн тартиби бар, ошонун негизинде чектеп берет. Эгер иштеп жүрүп инвалид болсо, анда пенсиясын биз чектейт элек. Эгер иштебеген болсо, ал кишинин пенсиясын биз чектебейбиз, бизге тиешеси жок болуп калат да.
Мына ошол жерде баягы жогоруда дагы биздин сюжетте дагы аксакалыбыз айтты да, ошол жерде реформа жүргүзүш керек. Кээ бирде баягы тең салмактуулук сакталбай да бирисинде көп, бирисинде аз. Негизи эле кайсыл тармакталарга көп чыгып атат, кайсыл эмелерге аз чыгылат, ошолор боюнча дагы айта кетсеңиз. Жогоруда мен ошо кичине түшүндүрмө бергенге аракет кылдым. Азыр бизде айтып кетпедимби? Негизги эле пенсиянын кичине суммасы аз болгонуна бул ошол иштегендердин саны көп болуш керек. Себеби биз бүгүнкү иштегендерден алып, азыркы урматтуу пенсионерлерибиз пенсия менен камсыз кылабыз. Эртең биз пенсияга чыкканда, кийинки иштегендердин эсебинен биз пенсия алабыз да. Ошон үчүн азыр кимдер пенсия көп алат деген суроого жооп берет элем. Азыр бизде чоң фирмалар бар. Ай сайын айлыкты аябай көп алышат да. Алар бизге көп сумма которот. Ошонун негизинде канча көп сумманы көп которулса, биз ошондон пенсиясын да көп кылып беребиз да. Өзү которгон суммасына жараша пенсия беребиз да. Мындай чыкканда адам баласы ошо эркектер 63 жашка чейин бизге которуп жүрөт. Пенсияга чыккандан кийин ошо которгон суммасынын бардыгын биз бөлүп пенсия кылып беребиз өзүнө. Значит, ким канча көп которулса, келечекте ошончо көп суммада пенсия алат да. Рахмат. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Мен 61 жыл октябрь айынан иштей баштагам да. Мугалиммен өзүм. Угатасыңбы? Угатабыз. Ошол 93-жылы пенсияга чыктым. Ошондо мен трудовой книжкамдан карасам, 29 жылдык стаж деп жазылып турат. Ошол кандайдыр айырмасы барбы, жокпу? Рахмат. Мен аял кишилер пенсияга чыгыш үчүн өзү 20 жыл стаж керек, жашы боюнча чыкса. Эркектерге 25 жыл стаж керек. Бул эжемки 29 жыл экен. Мындай да бул пенсияны ошо биринчи бөлүгүн эсептеп атканда стажы канча көп болсо, ошо пенсиянын суммасына таасирин тийгизет. Кандай түшүндүрсөм, эгер бирөө 20 жыл иштесе, а бирөө 40 жыл иштесе, 20 жылга караганда 40 жыл иштегендин суммасы 2 барга чоң болот дегендей да. Ошо проценти менен бул эже 29 жыл иштесе, ал уже стажына биз кошкон болуп эсептелинебиз. Бул эже 20 жыл иштеген караганда бул кишинин пенсиясы чоңураак болот да. Себеби көбүрөөк жыл иштеген бизге көбүрөөк сумма которулган. Ушул жерде дагы бир такты киргизип коюлду. Өзүңүз билгендей, мына жогоруда айттыңыз да, баягы эгерде ким көп төлөгөн болсо, ага кийин көп пенсия чыгат депчи. Эми туура айтасыз. Бирок өзүңүз билгендей, мамлекеттик ишканаларда бүгүнкү күндө 6000-7000 алып айлык алып жүргөндөр бар да. Эми алар анчалык көп сумманы төлөй алышпайт. Себеби жеген ичкенден ашпайт да. Эми анан башка жеке компаниялар мисалы үчүн көп төлөшү мүмкүн, бир көп алып атат. Бул жерде баягы мамлекет үчүн күйүгүп жүргөн ишкерлерибиз, биздин кызматкерлерибиз айлына жараша турган болсо, бул баягы тең салмактуулук болбой калбайбы? Бу жерде мындай, тиги мамлекет ишканалар айлыгынан 27%, 27,25% төлөгөндө булар өздөрүнүн жанынан төлөбөйт, аны бухгалтериядан төлөнөт да. Айлыгынан, например, сиздики, меникин айлык алып атканда бухгалтериядан өздөрү кармап алып ошол жерден төлөп берет. Мындайча айтканда бул кандай? Ал ошо 27,25%-тен 10%-ин иштеген адам өзү айлыгынан кармайт, 17,25% ишкана жанынан төлөйт. Ошо менен келечекте буларга пенсия болот да. Анан эми көп төлөгөн, аз төлөгөн боюнча мындай да, ким көп айлык алса, ал көп иштеген болуп эсептелинет. Эгер бир адам көп айлык алып, бизге көп которсо, биз аны иштебей жүргөн адамга пенсиясына кошуп бере албайбыз да. Муну ачык айтыш керек. Ошон үчүн ким көп иштесе, көп айлык алса, келечекте пенсиясы да көп болот. Бизге көп сумма которсо. Эгер азыраак айлык алып иштеп, дагы көбүрөөк пенсия алам деп, кошумча бизге өзү келип, өзүнүн калоосу менен төлөп турса, анда пенсиясына ошо сумманы кийин биз кошуп беребиз. Ошон үчүн баягы сөздө ким көп иштесе, көп которсо, келечекте көп пенсия алат да. Эми ушул жерде дагы бир такты киргизип коелу, баягы иштебей отургандар пенсияга чыга алабы? Эми ошол да азыр мына базар экономикасында үйдө иштебей отурган биздин көп аялдарыбыз бар, эркектер да иштебей үйүндө отуруп калат. Буларга пенсияга чыгыш үчүн өзүнүн макулдугу менен төлөсө, эгер келип, өзүнүн макулдугу менен төлөп стажын толуктаса, буларды пенсия менен камсыз кылып беребиз, эгер өздөрү төлөсө. Андай да биздин тартибибиз бар, өздөрүнүн макулдугу менен төлөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Кээ бирлердин стажы толбой калат. Эркектер 20 жыл иштеп, 5 жыл жетпей калат. 5 жылдыгын кошумча төлөшөт. Биз стажын толук кылып, пенсиясын толук кылып беребиз. Эгер өмүр бою иштебей отуруп, 90-тан пенсияга чыгам десе, стажын ошо төлөп туруп, стажын восстановление кылышат. Ошонун негизинде биз келечекте пенсия менен камсыз кылып төлөп беребиз. Рахмат. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Мен пенсиядамын. Алло. Угатабыз. Алло, мен пенсиядамын. Угулатабы?
Угулат ат, угулат. Алло, мен пенсиядамын. Бирок мен 2 гектар жер иштетемин. Ага, төлөмдү таксалат. Мен ушу пенсияма кошулабы же кошулбайбы? Жакшы суроо болду. Пенсионерлерден биздин акыркы кабыл алган мыйзамыбыз негизинде эгер пенсионер жер иштетсе, ал пенсионерден биз жердин камсыздандыруу төлөмүн албайбыз. Ал киши ошо төлөмдү өзүнүн кызына, небересине, же бала чакасына бөлүп берсе, ошо кишилерди келечекте пенсия менен камсыз кылабыз. Муну менен өзү айтылат, эгер ошо пенсионерлер бизге төлөбөсө, келечекте алардын пенсиясына да биз кошуп бербейбиз. Алардын стажына да кошулбайт, бизге жерден пенсия төлөбөйт дагы. Бирок ошо жер үлүшүн ошо кол астындагы балдарына, өзүнүн неберелерине, өзүнө караштуу адамдын атынан төлөсө, ошо кишини биз келечекте стажын камсыз кылып, пенсияны менен камсыз кылып беребиз. Мына өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, баягы иштеп отургандар эгерде өздөрүнүн макулдугу менен төлөнгөн болсо, канчадан төлөш керек алар? Алар орточо эмгек акынын 10% өлчөмүндө төлөйт, өздөрүнүн макулдугу менен. Биз пенсия менен камсыз кылып беребиз кийин. Ошо өлчөмдү силер өздөрү айтып бересиздер, ошонун негизинде төлөй берет. Орточо эмгек акыны бизде статтан берип турат. Ошонун негизинде орточо эмгек акы белгилет, ошонун 10% өлчөм пайызын биз көрсөтөбүз. Ошону өздөрү келип добровольный банкка төлөйт. Анан келечекте стажы камсыз болот, пенсия менен да камсыз кылып беребиз. Өзүңүз билесиз, эми 21-кылымда өзүңүз ал өнүккөн заманда техникалар менен бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз да. Негизи эле ушул баягы биздин пенсия алуучуларга баягы банктардан сырткарыдагы баягы жеңил алуулардын жолдору каралып атабы? Шарттарды түзүп берүү боюнча. Эми биз пенсиянын ушу документтерди тапшырганда ошо жеңилдиктер болсун деп аракет кылып атабыз. Азыр биринчи кадамыбыз, жана жогоруда айткандай, ишканалар бизге келбей эле өзүнүн отурган жеринин отчетун берип калды. Булардын келечектеги пенсиясын биз интернет менен эле өздөрүнө жеткизип турабыз. Эми дагы кадамдарды ошо жаңы технологияларды кизип, кадамдарды алдыга таштаганга аракет кылып атабыз. Ошонун негизинде биз жаңы программа киргизип атабыз. Элит деген ошо программалар иштей болсо дагы бир топ жеңилдиктер болот деген тилектерибиз бар. Эми албетте баягы артка сары эсеп салбасак болбойт. Өзүңүз билгендей, ушул 2018-жылдын 7 айы дагы жыйынтылып атат. Мына ушул 7 айдын ичинде сиздер эмне иш аткардыңыздар? Бизде баягы жетишкендиктер болду, кайсыл кемчиликтер болду, ошолор боюнча дагы токтоло кетсеңиз. Бизде негизги милдетибиз 7 айдын жыйынтыгы менен биз пенсионерлердин пенсиясын толугу менен өз убагында бергенге жетишип атабыз. Областыбыз боюнча бүгүнкү күнгө 117 000 пенсионерибиз бар. Ошо 117 000 пенсионерге 4 миллиард 109 миллион сомдун тегерегинде пенсия төлөп бердик. Толугу менен төлөп берип атабыз. Азыр толук төлөнгө бүт шарт мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондой эле мына шаарыбызда дагы пенсионерлер өз убагында толук төлөнүп атат. Мына октябрь айында биз пенсияны көбөйтөбүз деп жакшы тилектерди кылып атабыз. Анан эми биздин негизги бул пенсияны төлөөдө биз кирешени чогултуубуз негизги биздин көрсөткүчүбүз болот. Алсак биздин азыр Жалал Абадта 7 айдын жыйынтыгы менен 421 миллиондун тегерегинде план берилген. Биз ушунун бардыгын толук аткардык. Киреше бөлүмүнүн планын 100% аткардык. Ошонун негизинде пенсияларды өз убагында төлөөгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Мына билесиздер, бир убактарда ошо пенсияны төлөөдө чоң мүчүлүштө кыйынчылыктар болгондо акча менен төлөй албай калганбыз, натуралай төлөгөн убактарыбыз болгон. Ошолордун бардыгын биз жеңип чыгып, ошо киреше бөлүмүнүн жакшы толтуруунун негизинде азыр пенсияны накталай акча менен бүгүнкү күнгө пенсияны 1 ай эрте төлөгөнгө жетиштик. Азыр мына эми суммасы жөнүндө да ойлонуп турган маселелер бар. Бирок пенсияны бүгүнкү күндө биз 1 ай эрте төлөп атабыз. 1 ай мурун айдын 10-нан 12-синен баштап туруп 25-28-ине чейин толук пенсияны төлөп атабыз да. Кудай кааласа ушундай темп менен жакшы кошумчаларды кошуп, мындан да пенсияны жогорулатуунун үстүндө иштейбиз деген тилектерибиз бар. Бизде байланыш бар экен, угуп алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз? Саламатсыңар. Саламатчылык. Алло. Суроону бере берели? Беребиз сурооңузду. Мен бираз көтөрүп койгом. Суроону бере берели? Беребиз сурооңузду. Мен 53 жаштамын да. Мен 53 жаштамын. Улата 5 балам бар.
Анан пенсияга чыгайын десем, менин стажым жетпей атат. Бирок биз Тыйкан Чарбадан 93-жылдан бери төлөп келебиз да. Акча. Алло. Угатабыз, айта бериңиз. Рахмат. Суроо толук жеткизилбей калды. Эгер Тыйкан Чарбадан төлөгөн суммасы 93-жылдан бери жана толук төлөгөн сумма стажына кошулат. Андан сырткары ошол стажы аял кишилердики жогоруда айтылгандай 20 жыл болуш үчүн, эгер ал 93 болсо 2003 10 жыл, 2013 10 жыл, 2023 жылы 20 жыл болуш керек экен да. Эгер андан сырткары башка жерлерде мамлекеттик иште, ишканада иштеген жер болсо, ошону кошуп кошумчасын тиги айыл чарбазынын стажын колуп пенсияга чыкса болот, жетсечи. Эгер башка жерде иштебеген болсо, анда стаж толук эмес болуп калат, аны жетпей калат андачы. Аял кишилерге 20 жыл стаж керек да. 20 жыл болуш керек толук. Эми баягы өзүңүз билгендей эле, албетте бир кемчилик, бир кемчиликтери да. Өзүңүз билгендей, баягы биздин областыбыз тоол аймактарга көбүнчө эме болуп келет да. Токтогул, Чаткал, Ала Бука, бул жагы жаз көчү деген айылдарыбыз бар да. Мына ошолорго кыш мезгилинде эгерде почта менен бериле турган болсо, жеткирүү маселеси кандай болуп калат буларга? Эми техникалар барбы атайын? Пенсияны жеткирүү маселесин биз Кыргыз поштасы ишканасы менен келишимибиз бар. Алар ошо пенсияны жеткизип бергендиги үчүн жеткизип берген акысын биз соцфонд төлөп беребиз. Алар мойнуна алган, ошо алыстыгына карабай, жакындыгына карабай алардын бүт мүмкүнчүлүгү бар. Кайсы жери болсо пенсияны азыркыга чейин жеткизип берип келип атат. Мындан кийин да Кудай кааласа кайсы айылга карабастан, алыс жакына карабастан почта кызматкерлери пенсияны үйүнө жеткизип беришке мүмкүнчүлүгү бар, жеткизип берет. Эми ошол эгерде почтачыга пенсия өз убагында берилген болсо, ал канча күнгө чейин камап туруш керек өзүндө? Кээ бир айтып атат да, айылдарда бизге келет, бирок 5-6 күндөн кийин, 10 күндөн кийин берет дегендер учурлар да болот. Жок, ошол эмеде каралган да, договордо. Бул мындай тартипте да, биз эми айдын 12-леринен пошталарга финансированияны баштайбыз, акчаны которобуз. Бирок бардык суммасын бир күнгө которуп койгондо ал почта бир күндө жеткизип тарата албайт аны. Себеби миллиондогон суммалар болот. Алар ошон үчүн биз график түзгөнбүз. Почта менен биздин совместный графигибиз бар. Ошо айдын 12-синен баштап айдын аягына чейин пошталардын графигинин негизинде биз акчаны которуп берип турабыз. Алар күнүндүк таркатып жеткизгенге мүмкүнчүлүгү бар сумманы алып туруп, ошонун негизинде 12-синен баштап туруп айдын аягына чейин толук жеткизип берет. Алар алып акчаны кармап жатпайт, себеби алардын графиги бар, биз ошого каршы финансируебиз, биз берген акчанын баарын жеткизет да. Рахмат, мына бүгүн келип ушул социалдык фонддун иш аракеттери боюнча маалымат берип кеттиңиз. Анда ушул жаңы өзгөртүүлөр, андан сырткары бүгүнкү күндө 7 айдын жыйынтыгы, пенсияны канча жаштан чыгыш керек, кимдер ала албайт, кимдер ала алат, ошолор боюнча кенен маалымат бердиңиз. Албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы бир жакшы маалымат алалы деп ойлойм. Сизге ошо акырында биздин көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Өзүңүздүн кайрылууңуз болсо жолдобосоңуз болот. Мен эми айтып кетет элем, келечекте Кудай кааласа биздин негизги милдетибиз бул айттым аталарыбызды, энелерибизди пенсия менен камсыздыкыбыз. Андан биздин тилегибиз келип ушулар бир жакшы жогорку өлчөмдө пенсия алсын деп тилеп калабыз да. Кудай кааласа эми айтат экен, биринчи ниетти түз кылып жумушту башташ керек экен. Мына ар ким өзүнүн ордунда, бизнесте болобу, үйдө болобу, мамлекеттик иште болобу, эгер жумушун так аткарып, таза иштеп, өзүнүн бүт дитин ошого жумшап таза иштесе, чоң айлыктарды алабыз. Ошонун негизинде биздин пенсияларыбыз да көп болот да. Эми биздин ата-энелерибизге мына бизди чоңойтушту, мээнет кылышты, мамлекеттигин өнүгүшүнө биздин ата-энелерибиздин чоң салымы бар. Ошон үчүн биз ушундай турмушта жашап атабыз. Ушулардын өмүрү узун болсун, көп жыл пенсия алышсын, ушу бизди чоңойткон биздин ушу сыйыбызды көрүшсүн деп тилек кылабыз. Эми биз дагы негизги милдетибиз ушу пенсионер менен иштөө үчүн, пенсионерлер бар үчүн, ушулардын кызматы бар үчүн социалдык фонд ишканасы кармалып турат. Ошон үчүн биз да кызматыбызды ушулар үчүн жакшы кылып,
так иштеп келечекте ушуларга бир жакшы чоң пенсияларды бергенге жетишибиз керек да. Ал үчүн Кудай кааласа мына азыр мамлекетибиз жакшы өнүгүп, иш орундары пайда болуп, жакшы ийгиликтерге жетишсек, жакшы алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулабыз Кудай кааласа. Жакшы тилекпен. Ошондо биз дагы аябай чоң пенсияларды алып, өзүбүздү алып, керек болсо небере чеберлерибизге жардамдашып жашаганга Кудай жеткизсин деп тилек кылабыз да. Рахмат, дагы жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун Жалал Абад шаардык башкармалыгынын башчысы Тургунов Рустамбек мырза болду. Андан сырткары областтын шаардык башкармалык жетекчисинен сырткары дагы областтын координатору бүгүнкү күндө област боюнча дагы иш алып барып келет. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Жогоруда айткандай 1-октябрдан баштап эгерде биздин пенсия алуучуларга пенсия жогорулап кала турган болсо, албетте бул дагы бир жакшы жашан деп ойлойбуз. Ар дайым мамлекетибизде өнүгүү өсүүлөр көп болсун деп бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайұлы болдум. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.